ызылдайм. Каалаганыма кылам. Көчөдө будан да кушак кыйкырабыз азыр. Тур биз менен чыгасың. Кийинесиң же ошончо барасыңбы айтпайсыңбы? Уят кылганы келдик. Бас кет. Ооба, уят кылганы келдик. Обязательно Жок, сүйлөшө турган эме жок. Бул жерде азыр биз уже Жок, биз маселени чечишибиз керек. Сен менен биз эмне сүйлөшөт элек? Биз чечели, сен макулдугуңду алышып. Жок, бул жерден чечебиз. Жок, сен азыр уверенно айтып атпайсыңбы? Жаза бергиле. Жок, сен кылгансың, биз по факту келип атабыз кылганың үчүн. Кап кыйналып атат. Буга баары бир да. Не болду? Тур. Балаңыз 6 ай мурда эмеде улакта биздин энибиздин башына камчы менен бир чаптыр да. Арбаңыздар, урматтуу Ош Прим телеканалынын жана Сейт Production YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер Илмек шоу программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн кезектеги кыргыздын мыкты спортчусу, мыкты уулу, улакчы, балбан Манас Ниязов мырзаны тамашага салмакчыбыз. Биз ал үчүн азыр өзгөндү көздөй Манастын үйүнө көздөй жөнөдүк. Бизге ушул кыздар жардам берет. Бул кыздар барып Манас менен улак тартышат. Аны биз менен чогуу көрүңүздөр. Жана бизде Манасты тамашага салуу үчүн Манастын бир тууган Баяман деген агасы жардам берип атат. Ал агасына чоң рахмат айтабыз. Азыр бизди ошол Манастын үйүнөн биздин позициябызды таап берген ошол Баяман мырза болот. Ошондуктан бизди ошол жактан көрөсүздөр. Манасты кантип тамашага салдык, бирге көрүңүздөр. Жөнөдүкпү? Жөнөдүк. Манас көрөсүң. Манас Ниязов деген сиз да? Биз сизди издеп атайын келдик. үйүңөрдө арам таап. Чын? Кечеде келдик эле. Мен бутун чечиш неудобныйраак. Биз сүйлөшүп эле кетебиз деген. Ушундай эле сүйлөшүп эле кетебиз. Эмне кылчу? Жок, үйгө кирбейли ушул жерден эле. Тиги 6 ай мурда бир жерде улакта, Кара суу жакта деп айтты да эми. Тиги камчы менен чаап салган экенсиңер. Анан биз кече жок, биздин энести чапкан экенсиңер. Анан силерди деп айтты, буга чейин кайрылайлы деп эме кылсак, эми айыгып калат деп атып, биз карантинге кирип кеттик. Анан уже безвыходный эмеде калып, азыр энебиздин состояниясы өтө оор болуп атат. Жок, биз келейли дедик да, буга чейин элечи, анан энебиз жок, биздин өзүбүздүн Сыймык деген таанысаңар керек. Таанысыңарбы? Кайдан болду? Кара судан да, Кара суда больницада жатат, эмесине башына операция жасатыш керек. Бул буга чейин эме кылдык. Болгон эмебизди жумшадык да, бирок эмеси азыр операция деп эме кылып атат. Операциясына $7000 сурады, биз 2000 бердик, сиз бизге 5000 берсеңиз ошол жетет. Жок, силер Чын, мен ичким уруша элек нас. Жок, сиз урушпапсыз. Бирок ал жөн эле турган экен да. Жок, эми сиз актанасыз да, кааласаңыз биз менен жүрүңүз, барыңыз, көрүңүз акыбалын. Акчабызды коротуп бүттүк. Мына карантинде сизде ситуация кандай болуп атат, бизде жаман болуп атат да. Иш токтоп калды. Анан айла кетип, эч кимге айтпай эле силерге түптүз келгенге туура келди. Не кылабыз, кандай кылабыз? Жок, сиз бир баланы урганмын деп атпайсызбы? Ошол, может, ошол баладыр, ошол урган бала, ошол. Мен жөн эле урушуп кеткем, интернетке чыгып кеткем го. Анын башына азыр операция жасатыш керек. Андан мен чыгып урушканда эмес мен иштеге болот. Эми сиз азыр угуп атсаңыз, биз көрүп атабыз, биз жөндөн келген жокпуз да, биз азыр Бишкектен келдик. Мирно эле чечишели. Сүрөттөрү? Иә. Сүрөттөрү? Сүрөтүн эмне кыласыңар? Көрөсүз больницадан акыбалы. Ооба, Бишкекте. Бир камчы болгонго больницага жатпайт болбу? Башына чаапсыңар, вот именно башына чаапсыңар. Анан жок, именно силерди айтты, ушул балабы деп. Анан биз не кылдык? Биз ошондой эле келишибиз керек эле. Жок, биз эркекпиз, мен андай кылбаймын, токтоткула деп ошентип коюп, бирок постоянно лечение менен жүрөт азыр. Лечение менен жүрүп, азыр акыбалы оорулошуп, эми айтты, врач айтты, биз операция кылышыбыз керек, $7000 керек. Ладно, биздин ага чейинки расходубузчу.
ошонун баарын көтөрө аласыңбы, көтөрүп бересиңби? Биз ладно. Макул болуп тур, мына доказать эткиле мен. Если ошоланы көрсөткүлө, если мен урган болсо мен. Сен көнүп калгансың да, камчы менен ар кимди жолуңа чыкканда чаап коюп, жолуңан чыккан чаап улакты лишип ошону алышым керек деп адам менен эсептешпей калгансың да сен, а? Ошон үчүн. Мен урган үчүн ошентип эми оюн дейсиң, майли алда барбагыла деди, биз аны уктук. А бирок астасына себеп болгон айда жок келдик да. Токтоңуз силер. Мен урбаган үчүн ошон үчүн уверен айтам. Кана силер көрсөткөн. Биз аны көрсөтөбүз, сиз шашылбаңыз. Биз менен барасыз. Не обязательно биз сизге сүрөттөрүн көрсөтүп мынтип. Биз келдикпи алдыңызга? По факту келдикпи? Келдик. Менен барасыз, көрөсүз, анан расходторун көтөрүп бересиз да болобу? Хорошо? Если мен сотрясение кылсам го, мейли көтөрүп берейин. А мен точно билем. Ал эми токойт да, ал эч качан жалган сүйлөгөн эмес ал. Адашкан жок, билет силерди, кантип силерди тааныбайт. Аламанлыкта болсо, аламанлыкта адам көп болот. Может адаштырып алгандыр. Жок, силерди башында айтпай аткан, кийин эме кылдык да. Койдум, монтип равнодушный отношение кыла албайт да. Бул көрүнгөндө жолунан чыккан чаап ошентип көнүп калган да. Мындай болуп кетипсиң дедимчи. Звезда болуп кеттир да. Звездился слишком. Чересчур. Андай да эле. Жок, ошондой эле алып отурбайсың. Ладно, уруп турмун, кечирип койгула, не кылайын, менен эмне кызмат керек деп айтпайт белеңер. Жок, нормальный эркек, даже биз алдыңарга келип атабызбы, ошол нерсени далилдеп келип атабызбы, хотя ушундай болуп беле, байкабай уруп алып турмунбу, жүргүлөчү, көрөлүчү деген нерсе жокпу? Жок, айттым го, если мен урган болсом, барып көрөйүн, майли, ичине кылайлы. А мен точно билем, мен эч кимди урган эмесмин. Ургансың да. Урбасаң анан ал жомок айтып атаганда. Башында айтпай аткан, анан кийин достор айтты, өз эме калды, ошол эме кылган чаап кеткен деди. Жок, андай мындай, мындан жок, макул атайын бар болуп келипсиңер, мен макулмун, расходтун баарын көтөрөм десиңер, ушул жерден чечип алып, азыр сен кийин чыксаң, биз менен жолго чыгып кете берели. Самолетто жүрө албайбыз биз, азыр самолетто учпайт. Жолдо кетик. Либо арыз жазалы, либо биздин сунушубузга макул болуңуз. Биз жакшына эле, мирно эле келдик сизге. Мен таныйт экенмин ошол. Если мен чапаган болсом деле мындай жардам берейин, мейли. Если улакчы болсо, чын эле улакчы болсочу. Жок, сен неге сен мен чапаган болсом, сен азыр антип өзүңдү алып качпай эле кой, сен барышың керек. Барып көрүшүң керек. Бизде андай нерсе жок, бирөө жоктон алып эле бирөөгө жала жапканча. Если сен макул болбосоң, мен азыр интернетке чыгарам. Хорошо? Азыр биз менен барасың, расходун көтөрөсүң полный. Зло видео. Так биз кече спокойно эле кеткенбиз. Каяктан айтпалы? Тур, бас. Кийимиң ки да чык, жүр. Что кетесиң буларды? Билбейм, өзүң бил, каалаганыңды. Сүйлөн. Жүргүлө. Кап кыйналып атат. Буга барбыр да. Не болду? Тур. Балаңыз 6 ай мурда эмеде улакта биздин энибиздин башына камчы менен бир чааптыр да. Сиз кайерден барасыз? Биз Кара Суудан болобуз. Анан аны дарылап, ушул убакка чейин келдик. Азыр акчадан аябай кыйналып калдык. Биз ошодон акча боюнча жардам берсин, болбосо, если баш тарта турган болсо, анда үстүнөн арыз жазабыз. Мен балдарым үчүн улакка барганда бирөө эч башына эмес, сенем. Булар адашат да. Адашпай эле. Онда карап көрдүрөчү. Үйгө кетедим. Сүйлөшкө чыгып сүйлөшөлөмүз. Обязательно Жок, сүйлөшө турган эме жок. Бул жерде азыр биз уже жок, биз маселени чечишибиз керек. Сен менен биз эмне сүйлөшөт элек? Биз чечели, сен макулдугуңду алышып. Жок, бул жерден чечебиз. Эмне кыл? Бизге акчалай жардам бересиң. Баш тарта турган болсоң, анда үстүңөн арыз жазабыз. Жазгыла. Жүргүлөшкө чыгып сүйлөшөлүз. Кандай жазсаңар жазгыла. Сен коркпойсуңбу? Ал жакта да тааныштарың барбы? Жок, тааныштарым жок, мен кылган ишиме жооп беришим керек. Любой эме вопросуңду тааныштарың аркылуу чечип кое бересиң. Жок, мен кылган. Жок, сен азыр уверенно айтып атпайсың, жазсаң жаза. Жок, сен кылгансың, биз по факту келип атабыз кылганың үчүн. Оола, жүргүлө. Биз каяктан келет элек. Кана болуп ошол сүрөтүн көрөт. Улакчасы таныйм да. Сүрөтүн көрөсүң барганда, биз менен барганда көрөсүң. Тааныштарың ошончо экен да, ар жактан, больницада дагы, милицияда дагы. Такой өзүнө аябай ишенимдүү да карап кой. Мне кажется, бул күлүп отургандан бул билип туруп атайын барган эмесчи.
Жуда эме болуп кеткен экенсиң сен. Травма болсо барып көрөбүз. Көрөбүз, ооба Силер көрүшөбүз. барып туруп эле мен аркаңардан Жок, биз сен эч эметпей эле кой. Макул атам го. Макул деп атасыңбы? Всё. Сен мен тошносын тактайын. Ошо төлөп чыгасың да ошо сен деген бала барып жок экен. Силер тошно болсо ошондой жардам берем. Азыр. Барып тошносын тактайбыз ошондой. Азыр чык. Азыр чал, эмнерден чалып сура. Ошо 4-чү больницада таанышыңа чал азыр биздин көзүбүзчө. Ушундай деген жатабы 6 айдан бери келип лечение кылып атабы, акыбалы кандай, эмне болуп атат? Кандай жардам керек рас мен ушундай кылып коюпмун, мага ушинтип келип атышат деп. Çalayım mı? Çal. Ооба, чалма. Жазалы десең жаза бер дедиң, вообще кыйын болуп кеткен экенсиң да сен, а? Жок, мен азыр көчөдө таанышып жазып жокмун. 4-чү больницада иштегенге чалдым. Ага. Чалсам андай бала. 4-чү больница деген чоң, килеген больница баргансыңбы сен ал жака? Травма алган баланы билет да. Жок, ал жакта больница чоң. Анан ар бир адамдын историясын сен чалган адам эле билип отуруп, аңдып отурат дейсиң бул жерде. Жок, ал сен сүнүп эле сурап койгондо сен даже громкийге койгон жоксуң. Улакчы больницага жатсачы, билет элек да. Эми угулат да. Сен уккансың, ошон үчүн күлүп атасың сен. Ошон үчүн күлүп атасың сен. Сага баары бир мамиле кылып атасың да азыр. Жок, турчу бар, кийимиң кийип чыкчы бас, ошоктон по факту көрө бересиң. Бар. Биздин убактыбызды кармай, и так биз 2 күндөн бери көчөдө жүрөбүз, 3 күндөн бери. Бар, кийимиң кийип чык. Кийимиң кийип чык, тур. Жок, кыйкырам, өзүм билем. И так нерв болуп, тур, кийин чык бас. Жок, сен кийимиң кийесиң, чыгасың, биз менен барасың. Тур. Болчу, биздин убактыбызды кармабай. Макулда атам го барам. Эми бизди күттүрбөй кийин чыгып барбайсың. Неге мен көргөн кыздар менен үйдөн чыгып? Кандай көрүнгөн кыздар? Биз сага көчөдө калган көрүнгөн кыздар болуп турабызбы? Биз өзүбүздүн маселебиз менен келдик. Сен бизге жараткан проблема менен келдик биз. Ызылдайм. Каалаганымы кылам. Көчөдө будан да кыйкырабыз азыр. Тур, биз менен чыгасың. Кийинесиң же ошончо барасыңбы, айтпайсыңбы? Уят кылганы келдик. Бас кет. Ооба, уят кылганы келдик. Сен өзүң нормальный мамиле кылбай атпайсыңбы? Жок, нормальный мамиле кылып атсаң, каяктагыларды айтасың? Каяктагыларды айтпай эле, ошол сен жасаган проблеманын, маселенин айынан келдик биз. Жыргап ойноп келген жокпуз. Бас, бол кийин кеттик. Ушунча кармаба, биз 2 күндөн бери көчөдө жүрөбүз, чарчадык. Анан кийин сен өзүң Мына урматтуу интернет колдонуучулар, биз Манас Ниязов деген баланы таап келдик. 6 ай мурда биздин ийнебиздин эми башына камчы менен бир чабып жарадар кылган да. Ийнебиздин суранычы боюнча биз унчукпадык, бирок акчалай биз аябай кыйналдык. Анан бизге ошол операциясына жардам бер, бизге акча төлөп бер десем, деп келдик да азыр. үйүн таап келдик. Мынан караңыздар, сиздер сүйгөн улакчы, сиздер сыймыктанган. Кылын карагыла эми. Бир камчыга нормальный иштеге болот да. А может, анын ден соолугу начардыр. Бас, тур. Барасың же акча бересиң бизге. Бас. Нападение кылып атасыңар деп да тааныштардын арыздан жүрбөсүң, кармаба. Бас. Ке бизге мораль окубай эле койчу. Бүт нерсени сүттөн кылган. Болду албетте. Ушуну ишенбей аткам. Кана операторубуз? Манас мырзаны көпчүлүк элдердин, кыргыз элинин сунуштары менен, суроолору менен илмекке тарттык. Бирок Манасты илмекке салыш өтө кыйын экен. Себеби бул эч жака чыкпайт экен. Азыр жайдын күнү жайлоо дес алып атат. Анан келип эле кетип калат экен. Ошентсе дагы үйүнө келип, бир аз туугандардын жардамы менен тамаша салганга аракет кылдык. Бирок кандай сезимдер болду Манас? Таарынч жокпу? Жок. Жакшы эле. Кыздар эмне кылды? Биз дагы бекинип тартып аттык эле, кеткен жердин баарына тергетти. Кандай болду? Кандай сезимдер болду Манас? Чын айтканда эми улакчылар андай болсо билет элек да, анан булар башка эле иш менен келген окшойт деп ойлоп аттым эле. Негизи мындай ошондой улакта байкабай мындай кызуу камдык менен бирөө жарымды уруп алган учурлар болгонбу буга чейин? Эми урбайсың да, жөн эле урбайсың да. Эми кирип кетет да.
эми мына атты чапканда тийип кетиши мүмкүн, эми ал резинага эчтеке болбойт да. Кыз киши да эчтеке болбойт да. Кандай болду негизи? Эмне кылсам деген ой кетти. Бул кыздарга мындай ишенич болдубу? Чын айтканда ишенбедим, просто эми булар эле акча талап кылып келгенби деп ойлоп калдым. Акча үчүн. Тамашалашып атабы деп коем. Дагы кандай ойлор кетти? Мына тамаша эске келбедиби? Илмек шоу тамаша капкан болушу мүмкүн деп. Жок, мурда бир көрдүм эле. Бай Эмил таткан кезде ошондо көрдүм эле, ал ойго келбептир. Андан бери көрө элексиңерби? Жок, мен бир ай үйдөгүлөрдү алып бир ай тоодо жүрүп келдим эле. Кече келдим тоодон өзү. Негизи жума сайын тартабыз, Кыргыздын ушу белгилүү инсандарын тартабыз. Ошол жерде комментарийлердин көпчүлүгү ушу Манас мырзаны тамаша салла, Манас мырзанын бул бир эмоциясын көрөлү деген кыргыз эли көп. Ошондуктан атайын ошол өзгөнгө келип сизди тамашага салып көрдүк. Эми башка сценарийлерди деле ойлонушту негизи сценаристтер. Бирок Манаска ылайыктуу сценарий аябай кыйын болду да. Каерден кармайбыз, жайлоого кантип барабыз? Анан акыры ушул үйдү таап келип, Манастын үйүнө келип атайын үйлөргө бекинип, ошол Шолпон эже жардам берди. Баяман мырза жардам берди агаңыз. Алар сизди атайын ошо Шолпон эжени жеткиртип ал жөнүндө билген жоксуз, Кыскасы, бир туугандар менен чогулуп биз тамашага салдык сизди. Ал эми бизге жардам берген Самара айым жана Асида айым жардам берди. Ыраазычылык билдиребиз. Жаныма келип койсоңуздар, бияка эле. Аябай эмеси мүнөзү токтоо экен. Баа бердим. Чыныгы эркек ошондой болуш керек да. Эч качан мындай эмоцияга алдырып, тем более аялдардын атакасында да андайча достойный туруштук берди да. Эгер ушулардын ордуна мырзалар келсе кандай болмок? Жок, мен ойлодум өзүм да, чын эле травма алып калса эми үйдөгүлөр келет эле, анан булар. Негизи урматтуу телекөрүүчүлөр, Баяман мырза да айтты, Манастын мүнөзүн билген инсандар да айтты, Манастын аябай эле оор, аны салыш кыйын. Ал унчукпай эле тура берет, күлүп эле тура берет деди да. Бирок башында күлүп атты чынында. Кийин анан бир сер ачууланды. Кеткиле деди. Анан чай ич деди. Кыскасы ар кандай ар жака алып көрдү Манасты элечи. Ыраазычылык билдиребиз урматтуу Ош Бирим телеканалынын көрүүчүлөрү жана Сейит Продакшн YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мына ушундай бүгүн кыргыз элинин эң мыкты спортчусу, кыргыз улуттук көкбөрү оюнунун мыкты көкбөрү, сыймыктуу спортчусу Манас мырза. Биз куру келбей мына ушундай баш кийим ала келгенбиз. Патриот деген жазуусу менен кыргыздын туусунун сүрөтү бар. Ушуну башыңызга кийип жүрүңүз. Ар дайым ат жалында ойноп, ден соолукта болуңуз. Дагы да кыргыздын атын чыгарып, мыкты аттар менен, мыкты курама командаңыз менен алдыга жылы беришиңизди каалайбыз. Ийгилик каалайбыз. Анан дагы да түшүп калышыңыз мүмкүн башкачараак сценарий менен. Болору? Жок, эми кийинкисине сөзсүз ишендиребиз. Бул жайында болгондуктан Манасты шаарга алып түшүш кыйын болду. Себеби өзү айткандай тоого чыгып кетет экен. Анан шаарда кармайлы деп бир айдан бери аракет кылып атабыз, эле барбай койдуң шаарга. Анан өзгөн келишке туура келди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Сейит Продакшн YouTube каналынын көрүүчүлөрү, комментарий калтырыңыздар, лайк басыңыздар. Эгерде дагы кайсыл инсанды ушул илмек шоуда көргүңүздөр келсе, ошону бизге калтырсаңыздар, биз аны эске алабыз жана тамашага салганга аракет кылабыз. Биздин команда катуураак ушул Манас мырзага кол чаап коюңуздар. Келиңиздер, кол чабуулар болсун. Манас мырзага биз ийгилик каалайбыз, жакшылык каалайбыз, таарынч болбосун, капачылык болбосун. Үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Илмек шоуну алып барган мен Эмирлан Мустомбаев болдум. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз.